Өлкө башчы Садыр Жапаров Ысык Көл облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ысык Көл жана Каракол эл аралык аэропортун модернизациялоо долбоору менен таанышты. Мамлекет башчыга Манас эл аралык аэропорту президентинин иш башкармалыгы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Алсак Ысык Көл аэропортунда саатына 450 жүргүнчүнү кабыл ала турган аэровокзал комплексинин жаңы имаратын куруу пландалууда. Учурда комплекс 2003-жылы курулган жана азыр жүргүнчүлөрдүн агымынын көбөйүшүнө туруштук бере албайт. Азыр жаңы комплекстин долбоордук сметалык документтери иштелип чыгып, мамлекеттик экспертизадан өткөндөн кийин курулуш монтаждоо иштери башталат. Ошондой эле аэропорттун аймагын кеңейтүү, кошумча тосмо орнотуу, селден коргоо үчүн жаңы курмаларды куруу долбоорун иштеп чыгуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Келечекте бул аймакта чет элдик коноктордун көп агымын кабыл алууга мүмкүндүк берүүчү жаңы инфраструктуралык туристтик объектилерди куруу пландаштырылууда. Мындан башка Каракол шаарында Каракол эл аралык аэропортунун аэровокзал комплексинин жаңы имаратынын курулушу жүрүп, жасалма учуу тилкеси узартылып жатат. Келечекте аэропорт Эмбриер жана анын анаалогдору сыяктуу жаңы муундагы авиалайнерлерди кабыл ала алат. Бул дагы чет өлкөдөн туристтердин агымын тартып көбөйтөт. Президент Садыр Жапаров Ысык Көл жана Каракол аэропортторун модернизациялоо боюнча иштерди күчөтүүнү тапшырды. Алар бардык эл аралык жарандык авиация талаптарына жооп бериши керек. Белгилей кетсек, мамлекет башчынын демилгеси менен улуттук өнүктүрүү программасынын алкагында аймактардагы аэропорттордун инфраструктурасын жакшыртуу жана ички авиакаттамдарды калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар белгиленген. Ысык Көл, Каракол, Нарын, Ош, Жалал Абад аэропортторун реконструкциялоо пландалууда. Талас облусунда аэропорт ишке киргизилет. Ал эми учурда Баткен жана Казарман аэропортторунун аэродромдорунун элементтеринин оңдоо калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат.